Айылдарда чарба техникалары толық кандуу эмес. Мындан улам айрым шаймандарды жергиликтүү эл өздөрү жасап пайдаланышууда. Буга чейин шалы өсүмдүгү атайын комбайндын жардамы менен орулган болсо, базар коргондо колго жасалган агрегатты колдоно башташты. Заводдун өндүрүшү болбогону менен бир топ ыңгайлуу жактарын санап беришүүдө. Толугу менен кийинки материалда сөз болот. Шалы өсүмдүгүн орууда атайын айылдыктар тарабынан жасалган агрегат жардам берүүдө. Колго даярдалган бул шаймандын инструкциясы башка жактан көчүрүлүп келинген. Бир айга жакын убакытта жасалганын айткандар. Эми базар коргон аймагына бул чоң иш берерине ишеним артып турушат. Анткени заводдун өндүрүшү болбогону менен көп ыңгайлуу жактары ойлонуштурулган. Аппаратты жасадык. Буга эми основной запчасттар швелер, лист, сетка кетти. Буну биринчи рамасын топтоп, анан корпусун жасап, түбүнө элек койдук. Аркасында 2 вентилятор бар. Бири пакал чыгарат, бири шалыны тазалайт. Шалыны сындырбайт. Кийинки жылга урукту беймарал иштесе болот шалыга. Буга чейин шалыны орууда атайын комбайнды пайдаланышкан. Эми жасалган шайманга кезекке тургандар көбөйүүдө. Сындырбай bir таза чыгарганы жагынан мунун айырмасы бар экен. Биздин балдар ошо бир коңшу райондордон көрүп келген экен. Ошол ыкма боюнча ушу биздин айылдын балдары жасашыптыр ушуну. Азыр ушу мен ушу шалыны эктим эле, 1 гектар шалы ушуга салып чыгарып көрүп атабыз. Жыйынтыгы жаман эмес. Мунун атын шалы чыгаргыч, шалы тазалагыч деп койдук. Ошо комбайн десек окшобой калат. Шалы өсүмдүгү мээнетти көп талап кылуучу дан эгине экени белгилүү. Анткени жазы менен үзбөй сугарууну талап кылат. Бышкан учурда да кол менен оруу алып, андан соң гана комбайн же атайын даярдалган агрегат менен тазалап алышат. Бул жумуш менен эле таза күрөч пайда боло койбойт. Тегирменге алып барып актатуу да зарылдыгы бар. Биз дагы кече ушул станок менен шалыбызды чыгардык. Айырмасы жана жогоруда айтып кеткендей чоң экен. Экономичный экен дыйкандарга. Соляркасын аз куюп беребиз, азыраак неме кылат экен, расход азыраак кетет экен. Жазы менен эккен эгин топтоп алып атышат жүзүндө мына. Учурда Кыргызстан аймагында эң негизги керектелүүчү бул айыл чарба техникалары болууда. Жыл сайын лизингке бир топ техникалар алынганы менен анын баары дыйкандарга жете бербейт. Кыргызстан агрардык өлкө делгени менен бул багытта көңүл буруу бир топ солгундаган. Азиза Пусурманкулова, Рамис Каимов, Улукбек Боронбаев, 7 канал, Жалал Абад.